Коронавирустун айынан биржалар кескин төмөндөп, мунайдын баасы түштү жана миңдеген авиакаттамдар токтотулду. АКШтын борбордук банкы интервенция жасаганына карабай, Нью-Йорктун баалуу кагаздар рыногу чоң жоготууга учурап келсе, 2020 жылдын март айында Британиянын FTSE фондулук биржасында 5 күн бою баалар өтө төмөн болду. Мунайдын баасы 1991 Перс булуңундагы согуштан берки эң начар көрсөткүчкө жетти. Вирус канчалык көпкө созулса, анын коркунучу ошончолук чоң болот. Көптөгөн экономисттер экономика глобалдык деңгээлде төмөндөп, узакка созулган депрессия коркунучу жакындап келатканын айтат. Төмөндөө менен депрессиянын айырмасы эмнеде? Төмөндөө бул мамлекеттин кирешеси менен чыгашасы 2 квартал катары менен азайышы. Адатта мындай учурда жумушсуздук өсүп, баалар түшөт жана адамдардын турмуш тиричилиги начарлайт. Депрессия бул төмөндөдөн да жаман. Адатта төмөндөө көп убакытка чейин уланып, экономикалык активдүүлүк басаңдайт жана адатта ал 3 же андан көп жылга чейин созулат. Коронавирустун экономикага таасири кандай болот? COVID-19 экономикага кош сокку урат. Анткени заводдордон чыгарылган продукциялардын жеткирилиши гана токтобостон, адамдар сыртка чыга албагандыктан товарларга суроо талап да азаят. Канчалык товар аз чыгарылса, ошончолук аз акча коротулат. Азырда глобалдык экономикада 10 жыл мурунку төмөндөөнүн кесепети байкалат. Анда миллиондогон адамдар пенсиясыз, жумушсуз жада калса үй-жайсыз калышкан эле. Соңку төмөндөөдөн бери глобалдык экономикада басаңдуулур болуп келди, бирок азыркыдай болгон эмес. Банктар адамдарды көбүрөөк акча коротуп, азыраак үнөмдөсүн деп, чөнтөктөрүнө көбүрөөк акча салуу үчүн үстөк пайызын азайтканына карабай, адамдарды учак менен саякаттоого же ресторандарга барып турууга үндөөгө келгенде ал натыйжалуу болбой калат. Дагы экономикалык кризис келсе эмне болот? Бизге коронавирус тууралуу дагы деле көп нерсе белгисиз. Ошондуктан бул жумулдуу такыр мүмкүн болбой турат. Бирок COVID-19 ансыз да басаңдаган экономикага сооқ уруп жатканы анык. Экономисттердин божомолунда, эгер вирустун тарашы улана берсе, 1 жылдын ичинде анын кесепети чоң болот. Компаниялар жабылат, жумуш орундары кыскарат, жада калса адамдар ресторандарга, дүкөндөргө, спорттук мелдештерге жана саякаттоого да барбай, жашоо ыргагы жапырт өзгөрөт. Узакка созулуучу депрессия коркунучу жакындап келатат. Бирок белгилеп кетүүчү нерсе, вирус тараган Уханда жабылып калган завод-фабрикалар акырындап кайра ачыла баштады. Адамдарга үйлөрүнөн чыгууга, жумуштарына кайра кайтып келүүсүнө уруксат берилди. Глобалдык экономика кыйраса, вирустун тарашы токтотулган шартта ал кайра тез аранын ичинде өз калыбына келиши да ыктымал.